Фрунзенскийдин центринде жашаңыздар келеби достор? Айтайын дегеним, Фрунзенскийдин центринде жайгашкан ушул жаңы турак жайдан сатыла турган квартиралар чыгып калды. Ошол жөнүндө маалымат берген атайын келдим. Ремонтко берилген. Келип, Кудай буйрса, каалагандай ремонтту кылып, жашоону улантып бересиздер. Мына жер Фрунзенскийдин базарчыгы болчу мурунчу, азыр Глобус болуп калды. Ошонун жанында мына жаңы модерн стиль курулуш компаниясы курган Алатоо турак жайын көрө аласыздар. Ылдый тарабы 3 этажды торговый центр, ошону кошкондо сатылуучу квартирабыз 14 этажда чыгып барыңыздар. Дом жалпысынан 16 этаж. Түшүндүңүздөрбү? Кудай буйрса, Фрунзенскийдин центринде жашап каласыздар. 2 бөлмөлүү со квартира алып, каалагандай ремонтту баштайсыздар. Квартирага ушинтип атып келип калдым, достор. Мен айткан этажга чыгасыздар. Бул жак мощный брон эшик. Ачып кирсеңиздер, ушул жерден сатылуучу квартира башталат деп койсом жаңылышпайм. Бул жер кире бериш 84,5 квадрат метрде ээлеген 2 бөлмөлүү квартира. Бул жагы ажаткана, спальный, зал, кухня, душ. Түшүндүңүздөрбү? Коммуникация баары бар. Карасаңыздар, пластик айнек терезелер. Мындай сонун атмосфера, сонун вид. Так, бул жак болсо барыңыздар билген кухня. Кухнясы ушундай чоң, өтө кенен экен. Албетте эле өзүнүн айнеги бар. Ремонтко даяр, баштасаңыздар болот. Панорамный вид. Мындай ачсаңыздар дагы шаардын буш-буштары ушул жерден көрүнүп турат. Карасаңыздар. Төлөйкөн резиденция тарап болуп калат да, бул жак Бирадыр тарап. Жалпысынан жакшы, түшүндүңүздөр окшойт. Эми спальня калды, жүрүңүздөр. Чыксаңыздар шаардын буш-буштары. Сулайман Тоо вид. Бул жак душ болуп калат. Барыңыздар билесиздер. Канализация. Бул жак болсо ажаткана. Ушундай 2 комната, 84,5 квадрат метр. Этажын айттым, басына келе турган болсок $1000 ий түшүрүп берет. Айткан басында сатпайт, аракетти кыласыздар деген ойдомун. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктап сиздерге ийгилик гана каалайм.